Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлеринин жардамы менен салык кызматкерлери автоунаалардын оң тарабында чапталбаган кагазы жок унааларды токтотуп текшерип жатышты. Көпчүлүк автоунаа ээлери төлөгөнү менен кагазын чаптаган эмес. ГАИ сотрудниктери лишний раз токтотпосун деген ошон үчүн наклейканы чыгарды. Рейдте токтотулган айдоочулардын көпчүлүгү салык төлөө мөөнөтү өтүп кеткендигин билбей калышкан. Ал эми такси кызматын көрсөткөн айдоочулар автоунаа менчик эместигин айтышып, салыкты фирма төлөшү керек болчу деп шылтоолоду. Бирок баары бир протокол түзүлүп, айыппул салынды. Жеке менчик машина эмес биздики. Сиздер баарыңыздарды бир төлөдүңүздөр? Жок, бир эмес, мына гос номердеги машиналар, а патентти биз добровольный алабыз өзүбүз. Ошондой болобу ошондо, э? Баардык Добровольный мисалы 2-сентябрга чейин төлөнүүсү милдеттүү болгонго, булар чын эле гос номерден. Булар кулактандыруу алышкан, угушкан бардыгын төлөш керек эле убагында. Бирок негедир төлөшкөн эмес. Азыр эми айыппул жазып атасыз, эмне кыласыз? Азыр буну биз протокол акты түзөбүз. Биздин өзүбүздүн соответствующий ушуга жараша комиссиябыз бар. Айыпты биз салбайбыз, комиссия юристтери өздөрү карап салыш берет. Айдоочулардын бул кылыгына жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери үйрөнүп деле калган. Алар өз укугун коргогонго аракет жасашат. Негизи автоунаа токтотулган соң жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери автоунаа ээсинин айдоочулук куәлүктү көрсөтүүнү талап кылат. Автоунаа ээси бербесе унаанын номурун алып салууга жол тескөөчүлөр укуктуу. Бул автоунаа ээси да алгач баш ийген жок. Номурун алган соң гана күбөлүктү көрсөттү. Айдоочу унаасынын салыгын да төлөгөн эмес. Документтерин берүүдөн баш тарткан себебинен номерин чечти элек. Номерин чечкенден анан документтерин берип атат. Алга чейин номерин бербей, документтерин берген жок. Айдоочулук күбөлүгүңүздү, автоунаанын тиешелүү документтерин бериңиз. Бизде налоговый рейд боюнча рейд болуп атат. Ремень такпай келатасыз десек, документин берген жок. Анын номерин чечкенге айла жок болду. Номерин чечкен учурда документтерин берди. Эмне үчүн бербедиңиз? Номерди кадап койсун эми болду. Мен бердим номер. Документтеримди бердим, жазып берди. Бербедиңиз го башында? Мен сизге бердимби? Башында бергениңизди жазып бердиңизби? Сиз анан арканкы номер неге чыгардыңыз анда? Арканкы номер эч ким чыгарган. Ким чыгарды? Арканкы номер барбы азыр? Түшүп көрүңүзчү. Түшө албайм аштан. Номерди кадап коюңуз, номерди мен кетип калайын. Айрым айдоочулар мамлекеттик салык кызматынын ишмердүүлүгүн сындады. Салык төлөөчүлөр көп болуп, кезек күтүүгө чыдабагандар кетип калышкан. Алар элге алгач шарт түзүү керектигин айтат. Бирок элге дагы жеңилдик кылып бергиле, ушундай проблемалар болбойт. Элге жеңилдик ачылып атат, единый окналар ачылып атат. Мага проблема болду да уже. Эми сиз өз убагында наклейка албасаңыз ушундай токтотот. Башка аяк наклейка албай төлөп коюп жүрө берет. Сиздер ушу жумуштагыларга биз 30, 31, 29 август күнү дагы 1, 2, 3 көчмөндөргө деп понедельник токтоткон күндөр дагы дежурствого туруп отурдук. Салык кызматында отурдук. Көчмөндөрдөн мына кече келдим. Салык кызматында отурдук күтүп. Рейдтин негизги максаты салык төлөмдөрүн өндүрүү. Бирок өткөн жылга салыштырмалуу автотранспорт салыгы быйыл 4 миллион сомго көп топтолду. Жалпы 32 миллион 333 миң сомду түздү. Жалпы эле бөлүгү төлөнүп бүттү. Эми ортосунда төлөнбөй калгандарды азыр ушундай рейд менен тастыктап туруп, административдик чара колдонуп төлөтүп атабыз. Рейд шаардын бардык аймактарында жүрдү. Эми рейд мамлекеттик муниципалдык ишканаларда улантылат. Феруза Ашымбаева, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.